Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hurmatlı cemaat, hurmatlı tuğanlar, dostlar, Müslü kanalının görüşleri. Elemanlığın kıymetli satığa çıktı tuğanlar. Elemanlığın atı bugünkü çağrılışta görüyoruz. Canavar bütün zerdası tola. Assalamu alaikum. Eleman assalamu alaikum. Sağ işleriniz yaxşı aka. Жақсың ба Eleman? Siz mi? Сенсің бе, жүресің бе? Altınış bakın. Құдайға шүкір. Eleman қандай ат шығарды бүгін? Ошаны маалыматты. Aka Karabayır'la жылқы шығады aka. Қарабайыр. Karabayır, Kırgız'la жылқы. Жақшаңдаған зәрдәлі от екен, а? Ова, зардасы жақшы. Зәрдәсі жақсы. Түрі Жалауаттан Қарабұлақ деген жерден келді aka. Қарабұлақ? Ова. Қарабұлақ. Ошақта чабылып жүрген ат. Жашы қанша бұлақ? Жашы 7 жаш aka. 7 жаш. Ова. 4 асы, я? 4 асы. Анан ошақта танымал палуандар шабып жүрген несли қызыққандар адамдар болса, палуандар мен прямой байланысқа шығарған aka. Şu çapқан палуандар менен, а? YouTube'да ошо торгоргон видеолору дагы бар. Эсине немерген болсо, ошо далилдерин ошо адамга таштап берем aka. Аттың бойы қанша шығады Eleman? Ат чоң ат эмес aka. Болгону 55 менен 60-ын ортосунда калат aka. Орта бой ат екен, а? Орто бой ат, анан бир өзүндөй карлуу ат. Не деген кайман аттагы бул ат чабылып жүрөт? Буну ошо көкчөй деп коет экен эле, биз кличкасын өзгөртүп койдук aka. Не деп койдуң? Темир деп койдук aka, Темир. Темир. Мындай. Атты урсаң бөлүп коюн деп урат экен aka. Өтө катуу уруп коет экен. Жеңил чуркайбы менимче. Чуркаганы дагы өтө жакшы. Сууту келген. Сууту келип калды эле, өткөндө бирок чартка байланыштуу кичине туруп калды атчы. Бирок эме кылып апарып, мындай бир келеге салып, текшерип алам деген адамга ат дайын aka. Бирок азыр улакка кетип атам деп атасың. Бул жүктөлбөйт, башка аттар жүктөлөт. Башка аттар? Башка аттар жүктөлөт. Бул кичине минилбей туруп калды эле, ошого жүктөбөйбүз, бирок ээси келип атты текшерем десе, чабып көрүп алса болот. Ооба, келеге салып, анан кийин ала берет aka. Курчат екен. Бул ат 5-5ке ылайыктуу ат екен өзү дагы. Буну кең жерде чабып көрөткөн ат экен да. Азыр 5-5ке кандай дейсиң Eleman? Темирде. 5-5ке айдаса керек, өтө бура жылкы да. Бура оңго солго кирип көрчү. Haydi ver, Ең сон. Атты деме, туяқтарын жақындан тарта алып. Аттың айыбы жоқ па Eleman? Атта айып жок aka. Атта айып жоқ, а? Кийик деп екен да бұның, кийик. Ооба, ат. Мына шагыл жолда эми казып ийдик aka. Токтош, туяқтарын көрөлүчү. Төрт казыр таза экен. Таза. Шашпай тартып коебуз. Токточу. Эч шашакей жок. Көкөрөктөрү. Көкөрөк бар. Жегендери жакшы, а? Жеген ичкенине ден соолугуна гарантия бар aka. Гарантия бар. Келгенден кийин жаман характерин көргөзбөйдүбү? Жок. Бул өзү таныш эле аказда турду эле да. Анан шартка байланыштуу Россияга кетем, ат сатылат дегенден Шарт алдың. алдык. Бу жерде өзү чоңулак болуп калды, жетисинде. Ошондо ат салынып текшерилди aka. Текшерилип анан алды. Анан аталганда биз деле палуандар менен кеңешип анан аталабыз да. Карага сурап. Өзүбүз деле аралашып жүрөбүз, ошого кийин уят болуп калбаш үчүнчү. Басты Eleman, акасын көрөбүз. Чаттарын көрөбүз. Болду бери. Бунун баасы канча темирдин? Бунун баасы aka 300 000 кем бар. 300 000 кем бар. 300 000 кем бар. Сурай турган болуп айттым Кудай каласа. Сурай беришет aka. Анан Жалауаттагы атты таныган, бул таанымал эле ат да Жалауаттачы. Палуандар деле связга чыкса болот. Анан ошо алам деген адамга чабып жүргөн палуандар менен телефондо байланыштырам aka. Байланыштырып коесуң, эмнеге таштагандарын полный айтып берет, а? Ооба, далили менен да. Анан
жакын жерде улак болуп калган болсо апарып салып көрүп анан акча эсептей берет экен. Эми аз адамдар сулуу чымчыгаттарды деле андай мындай деп сатып атат. Бирок негизи от жараш керек да ака. Мынтип апарып салып көр, анан кийин акча эсептеп бер. Көп айта бербейт ака. Бирок сен уверенно айтасыңбы? Мен ака бардык эле актарын айтып эле сатам ака. Болсо болот мындай деп элечи. Эми биз айткан менен баягы Кудайдан болуп кээде баягы азык алмашканда да калат өзгөрөт да. Ооба. Кээде бизде слабыйраак жүргөн ата ол жака барганда жакшы жарап кетет. Бизде кыйын болуп жүргөн ата ол жака барганда жакшы жарабай коет. Эми бул Кудайдан да ака ат алганда биз пендебиз да өзүнчө эле баягы гарантия дейбиз ака, өз жанга гарантия жок да. Бирок эми анан кийин да болушу мүмкүн. Ооба. Адамдын ниетине баардык нерсе баягы зависит этет да ака. Ниетте түз коюп ушу алганда бир мага жакшы кызмат кылсын, жүзүм жарык кылсын деп алыш керек деп, да. Алланын жолунда бир жакшы ниеттер менен алса ака ат ошондой чыгат. Кээ бирөө ат алганда баштайт ака, бизге клиенттер канча келет, күндө 2-3 адам келет. Чыкпай калсам эмне болот, ооруп калсам эмне болот? Бир казан эт анам деп, аксап калсам эмне болот деген суроолорун берет ака. Ошол ат по-любому барганда ошондой бир случай болот ака. Бул практически өттү да баштанчы биз. Деле канчалаган ат саттык ака. Ошон үчүн ниетти тууралап тура бериш керек. Ака, о Кудайдан болуп кетпейли, ниетти тууралап ала берсин. Бул эми жан ака, барганда ооруп калышы мүмкүн. Ысык жанды. Ысык жан ака. Анан бизде ушуну азыр кыйын деп атабыз, бизде жарабат. Ояк барганда может азык алмашып бирдеке болушу мүмкүн да, биз айта албайбыз да. Туура сүйлөп атасың эле ма? Анан адамдар азыр баягы көз ачык болуп кетип атпайбы? Эми туурасын туура айтыш керек да ака, баягы туура нерсе, чындык нерсе баягы ачуу болот да. Адамдарга жакпайсың, турусын айтсаң, аттын ачыгын айтып сатсаң, алсаңчы. Анан алдасаң жагасың да. Алдасаң жактырат ошонучу адамдар. Бул туура нерсе ака, канча да биздин өзүнүн коллективдерди көрүп атабыз. Биз көрүп эле жүргөн ат, жарайган ат, бир путунда дефекти бар атты деле мактап сатып коет. Бирок ким кандай сатса дагы, алса дагы ар ким өзү жооп берет да ака. Жооп берген немеси бар. Ооба. Эми мен өзүм оюмду айттым ака. Болду. Эми бул сенин оюң. Бул менин оюм. Ар ким өзүнүн оюн айтканы баягы акысы бар да кай жерде. Укуктуу десең, ооба, турула. 300 000 сом кеми бар деп койдуң, 300 000 сом кеми бар ака. Болду. Анда экранга номер жазып коебуз, Элеман. Соодаңа береке болсун. Ооба, сиздин ишиңизге ийгилик ака. Чоң рахмат. Убакка кетип атыпсың, омат менен кайт анда. Рахмат ака.